Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Ободо айтылуу акын, чебер жазуучу Алы Тугунбаевдин Жараланган жүрөк повестинин биринчи бөлүгү. 1917 жыл. Жер томсоруп гана турат. Чайкалган эгин, буралган чөп жок. Ызылдап жүргөн шамалга чыдай албай, кайыккан жандык сыяктуу титиреп турган сейрек куурайлар. Алардын арасында ичке куйруктарын көтөрүп, сереңдеп чуркаган сур чычкандар гана жүрөт. Катуу жел жүрсө, жөө тумандай калдайган боз топурак учат. Жол боюндагы зымгарагайлар шамалдын күчүнөн күңкүрөшөт. Кээде үн чыгарып озондошот. Ушундай коркунучтуу талаада ким жүрсүн? Бирок турмушта эмнелер болбойт. Талааны ээлеген боп-боз мүрзөлөрдүн арасынан арбак сыяктуу караандар көрүндү дагы жок болду. Ал бир аздан кийин созулуп, кайта көтөрүлүп, экөө болуп көрүндү. Анын бири эң эле узун, экинчиси жалпак. Алар бир аз кыймылдап, мүрзөнү аралашты дагы. Кайта жерге кирген эмедей жок болушту. Буурул сакал, таягын аркасына каруулаган Бектурган аны алыстан көрдү дагы. Ачарчылыктын тырмагына илинген биз сыяктуу шордуулар го деп, жооруган бойдон олтуруп калды. Ким билсин, Бектурган бирдемелерди ойлоп отурдубу, же арстандай жүрөгүн ачкачылык талыттыбы? Анысы бизге белгисиз. Бирок анын көк ала сакалынан мөлтүрөгөн тамчылар куланып жатты. Муздак сууга чаңыт кылып талкан чалып отурган кичинекей кара бала сүйкүмдүү атасынын аккан жашын көрө коюп, унчукпаган бойдон ыйлап жиберди. Чал чоочуп ойгонгон немедей болду. Өмүрүндө өзүнүн көзүнөн биринчи жаш чыкканына өзү дагы таң калды. Тытылган чапандын этеги менен жашын сүртүп, ыйлаба кагылайын, мен тим эле деп акырын гана дабышын чыгарды. Атасынын мындай алсыз жана акырын сүйлөгөнүн баласы биринчи укту. Анын төгүлгөн жашын күтпөгөн жерден көрдү. Анын жаш көңүлүнө белгисиз коркунучтан башка эчтеме сезилген жок. Атаке, апамды ойлодуңбу? Тигине күн көтөрүлүп келе жатат. Бул жерден кетебиз, деди бала. Бала мындай эстүү сөздү атасына биринчи айткан эле. Бектурган жаш баладан мындай сөздү күткөн эмес. Аны эчтеме билбейт, жаш деп ойлочу. Карынын жаңы эле сүртүлгөн жашы кайталангысы келди. Жер көмкөрүлгөндөй болуп, көзү караңгылап, ордунан так тура калды дагы, шадылуу арык колу менен баланы өзүнө тартып, эки бетинен өптү. Ооба садага, ооба, күн көтөрүлүп келе жатат. Эми кетебиз деп баланын сөзүн кайталады дагы, кайта жер таянып отура калды. Анын оозунан чыккан сөзү кандайдыр ичинен муңун шилеп чыккандай болуп, көзүнүн жашы токтоло калды. Баланын кыялы кандай кызык. Көнөчөктөгү чаңгыткан муздак сууну атасына бере койду. Атаке, апамды мага көрсөтпөй, кайсы жерге көмдүңөр? Мен чоңойгондо күмбөз салдырат элем, деди. Бектурган далайга чейин унчуккан жок. Анын жүрөгү каршы-терши тилинип, жараланып жатты. Адамдан коркпогон арыстан жүрөктүү Бектурган, түбөлүк музга мени кантип таштадың? Сенин күчүң, сенин жалындуу кайратың кайда? Эч болбосо Өмүрбегимди көрсөтсөңчү. Өмүрбек, сенин атаң тирүү барбы деген аянычтуу дабыш Бектургандын кулагына кыйкырып жаткансыды. Бектурган турмушта барбы? Бар болсо ал кайда отурат? Анын баарын эсинен чыгарды. Бирок колунан кокус ыргыган көнөчөк бактынын кушун башынан учургандай болду. Томолонуп жаткан көнөчөктү баладан мурда баса калды. Тасырайган жерге созулуп аккан киргил сууну Өмүрбек жата калып шимирди. Бектургандын баардык тулкусу муздап, денеси чыйралды. Эмгектеп жерди жалмалап жаткан Өмүрбекти ала коюп, айланайын жылдызым, муну ич, азыр үркпөгөн айылга барабыз. Талканды көбүрөөк табабыз. Сен ырыңды унута элексиңби? Деди Бектурган. Жок, атаке, унутканым жок. Бая күнкү баланын обонун дагы үйрөнүп алдым. Сен жакында жигит болосуң. Анда менин сакалым аппак куудай болот. Сен анда мага ат токуп, эт туурап бересиң. Антпесең мен сага таарынам. Сен март болосуңбу же сараң болосуңбу? Деди Бектурган. Көнөчөгүн шыпкап жаткан Өмүрбек. Март болом, атаке. Бизге окшогон турпанчылар болсо, мен аларга нан, талканды аябай берем деп, көнөчөгүн жерге кое койду. Бектурган эрксиз жылмайды. Анын бурушкан арык бетинин эттери ого бетер жыйрылып, кургаткан алмадай болуп көрүндү.
Бектурган көнөчөктө эчтеме жоктугун билип турса да, аны ала коюп, алаканына тамчылатып, алаканынын отун 2 рет жалмалап, көнөчөктүн ичин үңүлө тиктеди дагы терең унутулду. Жүр айланайын деп ордунан турду. Өмүрбек атасынын колундагы көнөчөгүн алып, анын кырбууларын тили менен кыдыртып, мышыкча жалап жүрүп отурду. Бектурган таягын аркасына алып, 2 кароосуна илде дагы жаңырган айдай кабырылып баланын алдында баратты. Анда-санда Бектургандын үшкүргөнү болбосо, экөөнүн тең үн чыккан жок эле. Бирок «Атаке» деп кыйкырган үнүн угуп, Бектурган таягын колуна ала койду. Ал кылчайып караган жок. Эмнегедир бүтүн денеси менен жай тегеренип карады. «Мен калып баратам, Атаке». «Жүр айланайын, жүр. Айыл жакын калды. Сызгырган майдын жыты келип турат. Мына бул коктуда айыл бар, жүр», деди да баланы күтүп жерде тиктеп отура калды. Баланын көзүнө сары май жапканынан каймакка мыкчыган талкандар элестеди. Анын илкиген ичке шыйрагы илмеңдеп тез-тез көтөрүлдү. Күйдүргөн майдын жыты ого бетер каңылжарын кытыгылап, оозунан шилекейин агызды. Бектурган жаңылган жок, коктудан 4 үй чыкты. Ал үйлөрдүн эң жогоркусу жумурткадай аппак, калган 3-өө боз төбөл. Суюк түтүндүн бургуп тез атырылганына караганда, жагылган отун шак куурайго, ымдуу камыр ысык майга тийгенде ушундай болот. Майга жасап жатканынан так ошол үйдө экенине ишеништи. Алар туура ошол үйгө барышты. «Салом алейкум», деди Бектурган. Кара бешмантчан, быжыгыр тегерек кара сакал киши карап да койгон жок. Ал кайчы сунуп койгон оң бутунун тизесин сол колу менен басып, оң колун быкынына таянып, бутунун башын карагансып отура берди. Баланын алагай чоң көзү жез чарага жаймаланган боорсокко түшө калды. Эки бети анардай кып-кызыл сулуу аялдын жайнаган көзү Бектургандын көзүнө чагыла түштү. Аял ончукпай гана жайпак табактагы боорсокту чаранын жанына тартты дагы казанды чыгарды. От жагып отурган арык бала тепкирден түшкөн 2 боорсокту ала коюп, бирин оозуна салып, экинчисин Өмүрбекке бере салды. Өмүрбек тапка келген турумтай сыяктуу илип ала койду. Айткан саламы ташка айткандай жоопсуз калганына Бектурган ыза болду. «Кантейин, жаш кезим болуп, кардым ток болсо, гүлгө оон атпас белем» деп ойлоп койду да. «Мырза, Кудайнын тагдыры экен. Байлык эмне дегизбейт, жокчулук эмне жегизбейт» дегендей, башыбызга түн түшүп, кайыр сурап жүрөбүз. Бизге окшогон турпанчылар силерди дагы жүдөткөндүр. Ачкачылык аберге моюн сунар эмес, деди. Быжыгыр тегерек кара сакал үндеген жок. Көзүнүн кыйыгы менен карады дагы сол жанындагы жаздыкка кыйшайды. Бектурган чыдай албады. Туруп аткан аялга карап: «Келин балам, мына бул балага бирдеме бериңиз» дегенче болгон жок. Чолпусун чөнтөгүнөн чыгарып, шарак эттирип таштап койду дагы эшикке карай жөнөдү. Жөнү жок багыныш эр кишиге өлүм менен тең. Бектурган мырзанын кылыгы менен аялынын жоругуна чыдаган жок. Көп эле болсо кур кол айдап чыгар деп ойлоду. О, жараткандын күчү, бул үй эмес мүрзө тура. Бул отургандар тирүү адам эмес, арбак турбайбы? Чын арбак болсо тирүү кыйналган ачарбактарга жардам кылбайбы? Бул менин көзүмө көрүнгөн жин же шайтандын ордосуго. Деги силер кимсиңер? Деги тилиңер барбы? Деди. Үй ээси бул сөздү кайырчыдан күткөн эмес. Суу сепкендей боло түшүп тура калды да: «Сен кимсиң?» деди. «Менби?» деди Бектурган сакалын сылап, акырая карап. «Мен 7 суунун теңиримин» деген Казбайдын омурткасын сындырган, казысын жарып, баткактай тебелеген, казак-кыргызга атагы чыккан Бектурган деген мен болом. Мына толпар тушунда кымбат. Атты арыганда көр дегендей, эми сага окшогон чыпка сакалдан кайыр сурап отурам. Заман оңолсо жараланган жүрөк жазылар. Албаган алигиң үчүн бизге салам айтарсың. Эрди кабагынан сына дегендей, сен өзүң ким болосуң, мырзам? Деди Бектурган. Сиздер айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Тукумбаевдин «Жараланган жүрөк» повесинин 1 бөлүмүн уктуңуздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда. Окуган Кипариса Сурахманова.